Биз бүгүнкү сабакта ылдамдатылган кыймыл кезиндеги өтүлгөн жолдун формасына маселе иштейбиз. Биринчи маселебизди карап көрөлү. Жантык тегиздик алалы. Жантык тегиздик алалы. Демек жантык тегиздиктин баш жагында шарик турат дейли. Шарик кандайдыр бир секундтанын ичинде 10 сантиметр жолду өттү. Ал эми 3 секундада канча ылдамданууга ээ болот жана канчалык жолду өтөт деген суроо коюлат. Анда биз жазып алалы. Т1 барабар 1 секундда, Т2 барабар 3 секундда, ал эми S1 барабар 10 сантиметр. 10 сантиметрди биз метрге айландырабыз, барабар 0,1 метр. Демек бизден сурап атат, жолдун ылдамдануусун Аны тапкыла деп атат жана S2 жолдун канчалык аралыкты басып өттү, ушуну тапкыла деп сурап атат. Ал үчүн биз адегенде V баштапкы ылдамдыгы шариктики 0 деп алсак, анда S барабар AT квадрат бөлүнгөн 2 формуласына ээ болобуз. Бул формуладан Аны ылдамданууну табабыз. Анда А барабар 2S бөлүнгөн T квадрат болду. Демек анда биз ордуна коюп чыгарып көрөлү. 2 Сибиз болсо 0,1 метр көбөйтүү 0,1 метр. Ал эми убактыбыз болсо Т1биз 1 секундтанын квадраты. Демек бул барабар 0,2 метр секундда квадратка барабар. Эми ушул биз ылдамдануусун таап алгандан кийин эми жолун табууга аракет кылып көрөлү. Анда биздин S барабар AT квадрат бөлүнгөн 2. Демек барабар Абыздын ордуна 0,2 метр секунданы коебуз. 0,2 метр секундда квадрат көбөйтүү Тыбыз Т бул жерге 2-ни коебуз. Демек Т2биз 3 секундда. Демек 3 секундтанын квадраты бөлүнгөн 2. Демек анда 0,2 метр секундда квадрат көбөйтүлгөн 3-түн квадраты 9 секундда квадрат. Бул жерде секундда квадрат менен секундда квадрат кыскарат, калат метр калат. Демек анда неметсек 0,9 метр же болбосо бул 90 сантиметр. Демек 3 секундада 0,2 ылдамдануу менен 90 сантиметрди шарик тоголонуп өтүптү. Демек анда жолу А барабар 0,2 метр секундда квадрат. Ал эми S барабар 90 сантиметр. Эми биз экинчи эсебибизди карайлы.
Экинчи эсебибиз экинчи маселебизди карайлы. Экинчи деп коеюн. Экинчи биз көлдү тартып көрөлү. Экинчи маселебизде көл деп коелу, көл деп элестетели. Көлдүн ичинде теплоход. Бала отурат деп коелу. Эми бул теплоход көлдүн ичинде адегенде теплоходубуз тынч турган. Анан ал кандайдыр бир А барабар 0,1 метр секундда квадрат ылдамдануу менен кыймылдап, акырындык менен ылдамдыгын чоңойтуп отуруп, В барабар 18 километр саатка чейин ылдамдыгын чоңойтtu. Демек бизден сурап атат, ошол 18 километр саат ылдамдыкка чоңойгонго чейин канча убакыт кетти жана канча аралыкты өттү деген суроо болуп атат. Демек анда биз маселени чыгарып көрөлү. Демек А барабар бизде формулабыз, эгерде В нөлөбөй барабар 0 болсо, анда А барабар В бөлүнгөн Т формуласын алалы. Мындан Тны табалы. Анда Т барабар В бөлүнгөн А болду. Барабар Внын ордуна, ылдамдыктын ордуна биз 18 километр саатты алабыз. Демек муну биз бул жерден эле айландырып алалы. 18 километр саатыбыз 5 метр секундда болот. Демек анда биз 5 метр секунданы ордуна коелу. 5 метр секундда бөлүнгөн 0,1 метр секундда квадрат барабар. Ордуна койсок, анда 50 секундда болду. Демек убактысы 50 секунд экен. Эми биз Сти табабыз. С барабар А Т квадрат бөлүнгөн 2. Анда ордуна койсок, Абыз 0,1 метр секундда квадрат, көбөйтүү убактыбыз болсо 50 секундда. Мунун квадраты бөлүнгөн 2 барабар анда 0,1 метр секундда квадрат, 50'нün квадраты 100 50'нün квадраты бөлүнгөн 2 барабар 125 метр. Демек бул жерде 180 километр саат, 18 километр саатка жетиш үчүн теплоход 125 метр аралыктан кийин ошончолук чоң ылдамдыкка жетти.